Итак, достор, бүгін бізде уже среда, получается, понедельник күні ақша вывод кылганбыз, да, получается, историяга киребиз. И акыркы вывод, достор, 500 000 сом болгон болчу. 22 сентябрда, получается, вывод кылганмын. И, в общем, счетты уже вывод кылдым. И бүгүн биз менен, достор, торговля кылабыз. И бүгүн стратегия жана индикатор менен торговля кылабыз, достор. Стратегия, индикатор, бул супер тренд жана RSI, достор. Эки индикатор менен торговля кылабыз. И ушул индикатор менен кандай торговля кылыш керек экенин бүгүн биз сиздер менен дальше разбор кылабыз, достор. Итак, давайте биринчиден башка валютный парага өтөлү. И биринчи валютная пара бизде АЕ теневая ОТС. Бул жакта бизде тренд үстүгө кетип баратыптыр. Акыркы сигнал покупка болуптур эле бул жакта бизде көрүп тургандай деле. И бул жерден биз сиздер менен сделкабызды покупкага ачабыз, достор. Давайте эки сделка менен покупкага ача беребиз ушул жерден. И давайте 2 мүнөттүк, 5 мүнөттүк таймфреймди дагы бир байкайлы. 5 мүнөттүк таймфреймибизде бизде мына уровень бар экен бул жакта, уровень сопротивления. И в общем бизде мынакей бул жакта данный момент бизде жашыл линия бар. Мынакей жашыл линия астыда. И бул биздин трендибиз, достор. Бул тренд, восходящий тренд болуп аткандыктан бери бул жакта график үстүгө эле жылып баратат да. Ошондуктан биз сделкабызды үстүгө ачабыз. Биз максимально могул астыңкы жашыл линиядан ачканга аракеттенебиз да. Мисалы бул жашыл линия бизге тренд болуп ойноп берип атат да. Тренд восходящий болуп аткандыктан бул жерде бизде поддержка болуп саналып келатат да. Итак, давайте байкайбыз, кандай болуп чабылат экенин. Сделкабыз болгону 5 эле секунд калды. Так, 3, 2, 1, 0. И кичине жетишпей калды, достор. Сделкабыз минуска жабылып калды. Ладно, дагы бир жолу, достор, покупкага ача беребиз. 5 опцион менен сделкамды дагы бир жолу покупкага ачамын, достор. Итак, сделкабызга 15 эле секунд калды. И бул сделкабызды биз плюска жаап атабыз, достор. И давайте биз сиздер менен Telegram бот менен дагы торговля кылабыз, достор. Валютный паралардан давайте биринчи валютная пара евро-доллар болот. Биз биржевой котировкадан торговля кылабыз азыр. Так, плюска жабылды. И давайте евро-долларды табабыз. Мынакей евро-долларды валютная парага киребиз. Итак, получить новый сигналды басабыз боттон. Евро-долларды тандайбыз и 1 мүнөттү тандайбыз, достор. Биз сделкабызды 1 мүнөттөн ачабыз. Так, күтөбүз 5-10 секунд. Азыр обработка болуп атат, сигналды карайт и бизге туура направленияны бергенге аракеттенет. Так, вниз болуп чыкты. 1 мүнөткө 2 сделка евро-доллардан продажага ачабыз. Отлично. Евро-долларыбызды избранныйга коелу и башка валютный паралардан деле биз өзүбүзчө анализ кылайлы да. Итак, австралиец доллар ОТС болуп атат. Бизде мынакей сигнал купить болуп чыгыптыр. 1 мүнөткө бул жакта мен тоже 2 сделка ачамын бул валютная парадан. Аут доллар ОТСтен. Анткени бизде сигнал бул жакта азыр покупка болуп чыкты. Мынакей сигнал покупка, бул жакта да покупка болуптур эле. Значит, бул жакта график үстүгө кетиши мүмкүн, достор. Ошон үчүн биз бул жактан сделкабызды покупкага ача беребиз да. Мен эң үстүнкү уровеньден ачтым. Сиздер кааласаңыздар бир аз күтүп туруп астыраак уровеньден ачсаңыздар болот, достор. Тоже возможно, да. Так, сделкабыз евро-доллардан бот берген сигналыбыз плюска жабылып атат. Отлично. 5 секунд калды и сделкабыз плюска жабылды, достор. Отлично. Давайте дагы бир жолу боттон евро-доллардан получить новый сигнал кылабыз. 1 мүнөткө и күтөбүз, достор. 5-10 секунд. Обработка. Так. Вниз болуп чыкты. Блин, биздин мынакей австралиец долларыбыз минуска жабылып калды. Ладно. Вниз ача беребиз. 3 сделка менен, даже 4 сделка ачсам болот. Анткени австралиец доллар меники минуска жабылып калды. Так, бул жактан дагы бир жолу ача беребиз, достор, 1 мүнөткө. 4 опцион менен 1 мүнөткө дагы деле ача беребиз, достор. Анткени менин анализим боюнча бул жерде график үстүгө кетиш керек да. Мынакей. Бул жакта бизде мондай коридорчук болуп атат. Ушул коридордун ичинде биздин графигибиз жылып жатат. Мынакей. Астыңкы уровеньден үстүгө, үстүнкү уровеньден астыга болуп атат да. Мынакей үстүнкү сопротивление. Бизде бул жерде сопротивлениядан график астыга кетиптир эле, мынакей. И астыңкы уровеньдерден биз үстүгө ачабыз, достор, мынакей. Көрдүңүздөр да. Так, байкайбыз кандай болуп жабылат экен. Так, евро-долларыбыз сделкабыздын жабылышына. Так, 5 эле секунд и плюска жабылып атат данный момент. 2, 1, 0 есть, достор. Плюс болду. Отлично.
Экинчи сделкабыздагы евро доллардан бот туп-туура сигналды берди и австралиец доллардан дагы сделкабызды плюска жаптык достор. Вообще шикарно болуп атат. Ботубуз 2 жолу туура берди. Мен болсо бир сделка минус, бир сделка плюс кылдым. Ладно, давайте кийинки валютный паралардан ачып көрөлү да. Мисалы, давайте мынакей евро GBP'ни тандайлы. Биржевой котировка. Евро GBP'ни табабыз. Так, евро GBP 1 мүнөттө обработка кетти и азыр бизде трейдинг view'дан анализ кылып бизге сигнал берет. Так, вниз болуп чыкты. Евро GBP'ден 2 сделка 5000 сомдон дагы бир жолу продажага ачамын. Так, буну избранныйга коелу, эми өзүмчө дагы анализ кылайлы да. Өзүм сделкамды AE теневой OTS'тен ачамын. Бул жактан 1 мүнөткө продажага достор. Анткени бизде сигнал азыр продажа болуп чыгып атат достор. Мынакей көрүп турганда деле сигнал продажа болуп атат и график астыга эле түшүп баратат. Ошондуктан бизде мынакей RSI'быз дагы көрсөтүп атат нисходящий тренд болуп аткандыгын да. Ошон үчүн бул жакта сделкамды продажага ача берем по тренду достор. Так, избранныйга коелу и евро GBP'биз кандай болду? Давайте байкайлы. Евро GBP'дин сделкабыздын жабылышына 5 секунд и да акыркы секундда график үстүгө кетип калды. Ладно. Давайте дагы бир жолу евро GBP'ден сигнал алайлы. По итогу бот бизге 2 туура направление берди и бирөө неудачный болуп калды. Ладно, давайте евро GBP'ден дагы бир жолу вниз ачабыз. 4 сделка менен продажага. Так, и AE теневой OTS. AE теневой OTS'тен дагы бир жолу ачып берем достор продажага. Бул жерден мен дагы бир жолу 1 мүнөткө 3 сделка менен продажага ача беремин достор. Так, евро GBP. Евро GBP'бизге 20 секунд и сделкабыздын тушундай эле турат. Азыр биздин баабыз 14 секунд бар. Кандай болуп жабылат экенин байкайбыз. Так, 8. Ну, вниз, давай, вниз. 3, 2, 1. Возврат болуп калды достор. Евро GBP'ден возврат болуп калды. Ладно, давайте дагы бир жолу 3-чү попытка беребиз. Евро GBP'ден 1 мүнөткө достор. Сделкабыз возврат болуп калды. Ладно. Давайте дагы бир жолу күтөйлү. Вверх болуп чыкты уже достор. Сигнал уже алмашты мынакей. Так, 3, 4, 5, 6 сделка менен покупкага ачамын. Так, AE теневой OTS'ке 5 секунд. 3, 2, 1, 0. Отлично достор. Бул сделкабызды дагы успешно плюска жаптык и акыркы сделкабыз биздин ботубузда евро GBP'ден сигнал покупкага болуп чыкты. Давайте байкайлы, ушул сделкабыз кандай болуп жабылат экен. Биз уже балансыбызды кыйла эле көтөрүп койдук достор, плюс-минус бир 30-40 миңге. И могул сделка менен, если бул сделкабыз плюска жабылса, биз уже как минимум бир 60-70 миң сомго чейин балансыбызды көтөргөн болобуз да. Итак, байкайбыз. 20 секунд. Туп-туура берди сигналды достор. Сигнал жаңы алмашкандай эле биздин сделкаларыбыз плюска жабыла баштады достор. Отлично. По итогу биз балансыбызды 2 миллион 318 миң сомго чейин көтөрүп койдук достор. Отлично. И дагы бир жолу мен силерге айтып кетмекчимин, биздин Telegram каналыбызга катталыңыздар достор. Бул жака биздин жаңы видео ролик чыкканда пост болуп биринчи ушул жака киргиземин и жана биздин Telegram VIP чатыбызга да кошулуп алсаңыздар болот. Торговлябыз VIP чатта 2 маал болот достор. Күндүзү саат 3тө жана кечинде саат 9-да. Ушул канал катталыш үчүн достор ссылка ушул эле видеонун комментариянын башында болот же болбосо описаниясында. Ошол жактан өтүп катталып алсаңыздар болот достор. Ушул менен достор эми эмки видео роликте көрүшөбүз и жана, кстати, бүгүн бизде кечки саат 9-да прямой эфир болот достор. Түз эфирде дагы баарыңыздарды күтөмүн. Сиздер менен мен Ушултан, кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.